сөз бар екен. Жанагы ел тууралуу да. Мына элдин туугандарын капа болбосун. Мухаммед алейхиссалам өлөрүндө Жабирейил периште түшөт экен. Бул Курандагы сөздүк да. Курандан алынган сөз экен. Анан Мухаммед алейхиссалам Аллах Таала менен жүз көрүшүп сүйлөшүп турганда, Жабирейил периштеден сураган экен: "Эй Жабирейил, мен өмүрүм бүтүп баратат. Мен жакында өлөм. Сен мен өлгөндөн кийин жер бетине түшөсүңбү?" деген да. Жабирейил периште айткан экен: "Сен жок болсоң кимге түшөм?" дегендей кылган. Бирок Алланын каалоосу менен жер бетине түшөм. Мына акыр кыяматка чейин. Жер бетине түшүп, жер бетине адам баласынын 10 нерсесин алам деген. Биринчиси береке. Берекесин алам. Мына көрүңүз, билгери сиз көрүп калдыңыз, бар бир кой сойсок бүт айыл жечи. Азыр бир кой эмес, 4 сойса да жетпейт. Жетпейт. Берекеси жок. Экинчиси элдин ортосунда ынтымак. Ынтымак. Бу да кетти. Үчүнчүсү тууган урук, бир тууганын ортосунда ынтымак. Мына 85 жыл мен бир тууганым бага Жигули уткан 30 тыйынга. Мына элдин баары билет. Жигулисин берген. Мына элдин баары билет. Азыр Жигули эмес, Жигули эмес ат бербейт. Мен ошону акырын анализде отурам да. Жана береке кетти, ынтымак кетти деген. Тууган ортосунан, бир туугандардын ортосунан ынтымак кетти. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү султандардан, соттордон адилеттүүлүк кетет деген. Калыстык кетет. Калыстык кетет. Бешинчиси аялдардан ыйба кетет деген. Аялдардан ыйман кетет деген. Ыйба кетет. Ыйба кетет. Алтынчысы аалымдардан, молдолордон такыбалык кетет деген. Жетинчиси кембагалдардан сабырдуулук кетет деген экен. Сегизинчиси байлардан кайрымдуулук кетет деген экен. Азыр сиз айткандай байлардын баары кайрымдуулук кылбайт, бүт эле чөнтөк. Сиз айткандай пенсия алабыз азыр 4000-5000ден. Өмүр бою иштедик, мына балдардын баары билет. Алганыңыз ошо азыр кошкондон кийин 5000 сом да. Анан энди ушул жанагы Жабирейил периште айткандын баары келди да. Анализде ой жүгүрсөңүз, азыр жер бетинде эки нерсе турат экен: ыйман менен Куран. Ыйманды сыйлап, Куранды сыйлап, бир элдин ынтымакка келсе деген ойда